Арбаңыздар. 1999 жылы туылған. Ата. Арбаңыздар, қадырман қырғыз халқым, қошуа кечиңиздер менен. Адамдын өнүгүүсүндө артка тарткан көптөгөн жаман сапаттар бар. Алардын көбү бала кезинде пайда болсо, көбү кийинчерээк калыптанат. Ошондой бир жаман сапаттардын бири көрө албастык, ичи тардык. Аны жалпы эл арасында азыркы заманда бир жаман бир көрүнүштөр пайда болду. Ушул көрө албастык, кыргыздарга таандык сапат, ичи тардык биздин каныбызда бар деген бир ушул жаман сапаттарды өзүбүз чаптап, мисалы бул жеке бир адамдык жаман сапат болсо, аны ошол бул кыргыз элинин сапаты деген бир жаман көрүнүштөр дагы эл арасында пайда болду. Бүгүн биз ушул багытта көрө албастык, ичи тардык жөнүндө кеңири кеп кылалы деп чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Бул багытта маектешүү үчүн студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Исхак Разакулов атабыз, Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы, Кыргыз Республикасынын ардактуу жолчусу. Куш келипсиз, ата. Айгүл Курбанова эжебиз, психолог, куш келипсиз. Саната Жумакадырова, Кыргыз телерадио коомдук корпорациясынын алып баруучусу. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Маегибизди баштай бергиле. Ошол көрө албастык, ичи тардык кыргыз элинде кандай каралган сапат? Аксакал катары, ата, сиз баштап бериңиз, Исхак ата. Эми бул мындай. Ооба, мен азыр 1939 жылы туулгам, 81-демин. Ушу Советтер Союзунун башынан баштап берке чейин ушу көрүп келетем. Туура эме коскоп турсуңарда. Өтө туура, ошону элдер көрсүн. Мен бисмилла дегенде эле биринчи кандан баштайын деп атам. Мен өзүм Исхак Разаковмун. Исхак Разаков жөнүндө бир сөз козгосом дейм, анан нарулап кетебиз. Айтыңыз. Ал киши мен кичинекей кезде апам айтып калчу, кичине окуп эметип калганда. Мана бу падыша деп койчу, падыша. Сен ошо туш келип атасың, ушунун жакшы жактарын алып туруп, сен кичине анча-мынча киши болгудай болушуң керек. Жамандыкка баспай, ушу киши кандай иштесе, ошондой кылың деп. Мен кичинекеймин. Ана биринчи класска кирип калдым эми. Ошондо 7 жашка келем биринчи класска кирип, апамдын айткан эсимде. Бирок атам айтып кеткен экен. Көргөр мурунча каса болуп калып, ушул уулумду бир жакшы молдо кылайын дедим эле. Эми молдо деген ал ушул билимдүү деген түшүнүк. Эми ошолда билимдүү кылайын деген сөз. Ошо менен ошол эсимде калып калыптыр. 46-жылы окууга кирдим. Кирип, баягы сөз менен аракеттенип отуруп, аябай окуп, ана жасымда сак окшош да бир кичинекей кыз отуруп калды. Анда мен кичинекей элем да, азыр кийинчерээк өсүп калдым. Ада кичинекей менен артка отургузуп койду. Агыс ушунчалык мен бирдеме чыгарайын десем, карып жүрөсүм тийип, жашырып алып, кыскасы мага көрсөтпөйт да. Жакшы. Ана мен да намыстанып калдым. Ой, бул окуп атса, мен деле ушундай окушум керек да. Баягы эсимде ошентип отуруп, экөөбүз тең жакшы окуп, 46-жылы 47 жылдын жыйынтыгында дирекциянын чечими чыгыптыр. Баарыбыз бүтүп жакшы. 4 деген жок да. Бүтпейш. Аны ошолтуп бир күнү эле чогултуп калышыптыр. Ардактуу октябраттар, Арсыкулова Бурул, Разакул Исхактын жүрүш турушу, мектептеги жетишкен окуусуна жетишкен ийгиликтерин угаалап туруп, дирекция буларды биринчиден 3-чүгө которолу деген чечим чыгарды. Мынаны колдошу. Анда октябраттар деп койчу. Ооба. Ушундай баштады октябрат, анан комсомол, анан кийин тигиндей болуп туруп. Ошентип биринчи башталышында жакшы болгон 1-ден 3-кө көчтүк күзүндө. 47-жылда. Анан окуп жүрдүк. Дагы жакшы болуп калды. Анан бирок жетишпендик эмес, менин акем койчу болуп калып, бирөөнүн үйүндө жүрүп калдым да. Тигиникине барып жүрөм. Бир ай тигиникине барып жүрөм. Ошентип жүрөм, бирок окуу жакшы эле болду. 6-га жеткенден кийин 7-ге караганда баягы каса болуп калса болбойбу. Өпкөсү оорулуу экен да. Кичинекей болчу көрсө өпкөсүндө экен да. Анан кийинчерээк мен газетке жаздым. Аябай бир бет плакат, 2 колонка кылып туруп, ошону эскерип кеттим да. Эгер ошо кыз болсо, эмне деген кыз болот эле? Мени жаман көрчү. Ну жаман көргү менен тийүүсүн мүнөзү жакшы болуп атпайбы? Анан ушунчалык ичиме ооруп жүрдү. Силердики көрө албастыкка эмес, ичи тардыкка эмес, тетирисинче атаандашуу менен бир астыга өсүүгө түрткү берген экен, э? Ооба, ал ошондой бүттү ал жери. Анан эми кийинчерээк дагы улантып отуруп, эми падышага өтөлүп, апам айткан падышага. Ошентип Исхак Разаков дегенди угуп көмөп эметип жүрдүм. Анан кызыга баштадым да, ал жөнүндө эметип коеюн. Ал киши туулган жөнүндө эметип коеюнчу. Маалымат. Ооба.
мына ошо киши Кыргызстанды биринчи жолу баштаган экен, мурун угуп жүргөнмүн, кызыгып жүрүп эметчүмүн да. Бул киши 8 жашына чыкканда томолой жетим калып калды. Томолой эмес, атасы калыптыр да, апасы өлүп калып, апасы Тажикстандык экен. Анан атасы коем бир жерге болбойт, тайкелериңе апарайын деп түстү керек болсун, бу жактан кийин жардам бербейли, эчтеке жок болсун деп. Эшитип алып жөнөйт бир чоң токочу менен. Ошентип жүрүп отуруп, жолдо кетип барып бир жерде булакча бар экен. Ага барганда бир наны бар экен, баягы жармысын берип туруп, анан тигини айтыптыр, балам, сен жей бергини, мен карган кишимин да тишимди өлөтпөйт, мен судан кийин ичип алып туруп жата турайын деп. Баягы жатып бүткөндөн тиги бала эметип уйкусу келет, анчаны жатып уктап кетип, кайра турса эле атасы жатат. Бул эмне болуп кеткен? Ата туруңуз дейин десе эле жок, каса болуп калган атасы. Ошондон бир топ ыйлап алыптыр, анан кийин кайсы жака барарды билбей, отурчу болсо бир киши келет айтат. Тажикстан жактан болуш керек. Жүгүрүп отуруп барып, ой, эмне уулум? Атам ойгонбой атат, уктап калып. Такыр ойгото албай койдум. Келип карачы болсо, небе калат, атасы каса болуп калган. Ак балам, кайсы жака барайт? Таекемкине барайт дегиле. Андай болсо кой деп туруп, анан ошонун тааныштары бар экен. Кыскасы бирдемесин таап туруп, анан айылга апарып, анан тигилерге кабар айтып туруп, ошо Тажикстанга көмүлүп калат. Анан тиги киши да айтат, эми атасы жок болсо, муну эмне кылыш керек деп чоңдорго сүйлөшсө айтат, бул жерде эчтеке жок Тажикстанда. Эми уну Ташкентке апарыш керек. Деп анан Ташкентке барып, детдом бар экен, ошодо ачылып калган ошойт да. Анан детдомго өткөрүшөт, Искак Разакулов деп өткөрүшүп, анда окуп жүрүп, аны жакшы окуйт. Кийинчерээк ушу 10 кайсы эме кеткен билбейм, школду бүткөндөн кийин тигилер айтып жүрөт, бир да бир атак түшүгүрөк киши бар экен, биринчи секретарь Юсупов деген экен Ташкентте. Ошого барып туруп билдирет. Мына жакта Кыргызстан келген бир бала бар экен. Жакшы бүттү окууну. Муну эмне кылабыз? Дечи болсо туура айтасыз. Муну училище бар бир жерде, финансовый техникум бар. Ошого апарып туруп өткөрүш керек. Мен кагаз жаздырып беремин, уруксат алганга. Сөзсүз апарып өткөрүш керек. Бир кыргыз болсо ошону талаада калтырсын. Заман манамда болуп атса, жетишпегендиктер бар, бирок жетишкендиктер дагы ушуну окутуп коелук. Жок дегенде ушул кыргыз экен, ушул башка улут экен деп алар мындай ичи тарлык көрө албастык кылгандын ордуна тетирисинче ушуну жөлөп өстүрөлүк деп. Бир кыргыз болчу болсо, ушуну апарып окутуп коелу деп. Аны бүтөт. Аны бүткөндөн кийин бул аны эмени бүт мына. 1910-жылы туулат. Корогой деген айылда экен, 25-октябрда туулганы, бул Баткенде, анда Баткен область эмес болчу. Кийинчерээк Акай турчурунда болду. Ошондо Лейлек деген районунда экен. Атасы шахтер болуп иштечү экен. Семейлик абалыда. Анан жанакынтип 8 жашына баштап томолой жетим болуп калып, анан эме деген манагы Ходжан деген шаар бар экен, ошондогу Өзбек агартуу институтун окуган экен бул. Өзбекстандагы агартуу институтун окуп, 31-36-жылдары Москвага барыптыр, билимин улантыптыр. Агай, ата, маалыматтар аябай жакшы, аябай кызыктуу, чынында рахмат. Бирок темадан четтеп кетип атабыз да, кичине кайрылып келсеңиз. Ошол Разаковдун тагдырында демек аябай. Эми тагдырга кирелик, ооба, туура айтасыз. Ошентип жана билимин тияктан алып келгенден ошол жерде иштеп калат. Иштеп бир жакшы кызганыкта комиссар болуп иштеп, кыскасы совет бир нече жыл иштеген экен. Анан кийинчерээк тиги бар өтүп калган ошо баягы Жусупов аябай колдоп, кызматтан кызматка которуп отуруп, анан Москвага барат бул киши. Жусупов. Анан айтат, биз ушу Каракалпак АССР деп жүрөт, ушуну республика кылып туруп бир киши коюш керек эле. Эми силер билесиңер, башка жерде сураганда болбойт. Сиз ошол жакта кошуна турасыз. Кандай кишини апарыш керек дечи болсо, туура айтасыз жолдош Сталин. Өз сөзүңүз, мен бир кыргыз баланы дайындап жүрөм. Өзү кыргыз, өзбек эмес. Тажик тилин билет, өзбек тилин билет, орус тилин билет, кыргыз тилин билет. Бүт бойдон сабаттуу дейт да. Ошону алып келип койсо кандай болот, менин сунушум дейт. Алып келиңиз. Мен буга 2 колумду көтөрөм дейт да, кыскасы кыргызчасын айтканда. Муну сөз көтөрүш керек деп. Ошентип Кыргыз АССРнын ошентип отурган биринчи кам болуп туруп анан шайланат. Бул шайланганы кана кайсы жылда болуп кетти. Мына бул 44
ошентип шайланып атат. Биринчи ЦКда Кыргызстандын компартиясынын жетекчиси болуп 1900 ошол эгер баягы 40 Бул багынада жазган окшойт, ошо. багынада Кудай жазган, сүйгөн анан ошол колдоочу, көтөрмөлөөчү адам болгондуктан, Ооба. анан Өзүнүн мындай да бийлиги, эгер ичи тарлык болсо, эгер мындай көрө албастык болсо, тетирисинче аны артка тартып, тетирисинче аны басып, балким чыгарбай коюп, Ооба. өзүнөн улуу муундардын, өзүнөн кийинки муундарды дагы бир жөлөп таяганынын үлгүсү болсо керек. Анан ошентип тигири келгенден кийин кадрларды карап отуруп, эми мен кыргыз болуп отуруп силерге келдим, Өзбекстанда болуп жүрүп, бияка келип калдым. Эми мен башкулуттан болсо да кадр тандашым керек деп, мен Сейитова деген бир келинге зимити, билимдүү келин экен. Шыкырып келип туруп эле, мына мен келип так отуруп, мен мага жардамчы керек болуп атат. Жардамчыдан дагы ушу аял жолдоштор керек болуп атат. Эркектер толтур экен бияка. Сиз иштеп бериңиз дегенде тиги киши секирет. О, жолдош, как разок. Андай болбойт. Мен тең муну аткара албайм деп. Сиз антип тартынчыктабаңыз. Мен сизди жакшы ишке койуп атпаймынбы? Сиз ошону иштеп эле бересиз, мен жардам берем. Ансыз болбойт. Сиз жок деген сөз токтоттуңуз. Иштеш керек да. Билимиңиз бар, тигиндей мындай деп. Ошентип отуруп, ал келин жардамчы болуп калат да өмүр бою. Рахмат ата, бул маалыматтар абдан баалуу. Чынында Исхак Разаков атабыз ошол өзүнүн жүргөн турганы менен, өткөн өмүрү менен, жасаган эмгеги менен биздерге үлгү боюнча кала берет. Анан бул жерде ушул Исхак атанын маалыматын улам айткым келет. Ошол кыргыздын кадр саясатындагы ошол бир ички көрө албастыктар, ички бир ичи тардыктардан суурулуп чыгып, ошол өзүнөн кийинки муундарды жөлөп таяган бир жакшы бир үлгүнү айтып бердиңиз. Эми кийинки кезекте Айгүл эжебизге берсек, Айгүл эже бул көрө албастык оорубу же жаман сапатпы же эмне, көрө албастыктын бир образын ачып берсеңиз да. Көрө албастык бул чындыгында оору да. Сакайышы өтө кыйын болгон оорулардын ичине кирет. Себеби бул көрө албастык дегенди которуп келгенибизде, бул жамандык каалоо деген болот. Ачуулануу, урушча адам, ушакчы адам, мындай түнт адам болот да. Бул ушундай адамдардын мүнөзүндө болот. Эми көрө албастык деген бул азыр бул нерсе чындыгында көптөн бери эле илгертен эле бар. Бул эми мындай эле кече эле жакында чыгып калган бир жаңы мүнөздөрдөн эмес. Адам пайда болгондон эле келаткан бул мүнөздөрдүн бирөөсү да. Бирок бул көрө албастык чындыгында жамандыкты алып келет. Буну эми шариятта, исламда айтканда дагы муну хасад деп коет да. Аны туура араб тилинен которгондо арчуу, шылуу деп которулат да. Бул түпкүрүнөн бир нерсени жок кылуучу деген сөз болот. Эгерде кайсы бир адамда көрө албастык бар болгон болсо, бул адам биринчиден өзүнө аябай оор болот, зыян болот, ааламга дагы, айлана чөйрөгө да зыян келтирет бул нерсе. Себеби көрө албас адам кандай болот? Көрө албас адам өзүндө жок нерсе, бирок бирөөдө бар нерсени эмне үчүн ушул менде жок деп отуруп, чоң бир ооруларды алып келет да. Көбүнчө жүрөк оорулар келет. Мунун негизинен сыгылуу оорулары келет, ушу кан ооруларына байланышкан оорулар келет да. Ушунун негизинен эгер кайсы бир адамдын башы көп ооруса, давлениясы көп болсо, жүрөгүм сыгылып атат, жүрөгүмдүн кайсы бир жеринде моундай оорулар бар экен дей турган болсо, ал адамда көрө албастык бар деген сөз да. Дилиңди тазала деп коет кыргыздар ошон үчүн э. Бул деген сөз жүрөктү тазала деген эле сөз болуп атат. Эгер сен бул оорудан арылгың келип аткан болсо, бунун эми дарысы бар. Мунун дарысы бирөөгө жакшылык каалоо, жакшылык каалоо. Эгер бирөөнүн кубанычын бөлүп, баягы жаш бала ошо эле кошулуп сүйүнүш керек. Азыркы мезгилде мынакей бирөө там алып атат, машина алып атат, баарыбыздын эле максатыбыз ошол да. Азыркы мезгилде могу адам заты аябай тез өнүгүп атат да. Бүт адамзат бир жетишкендикте барлыкта жашагысы келет да. Өсүш керек, руханий жактан дагы, карьера жагынан дагы өскөндү каалап атат да. Эч ким бири-биринен калып калгысы келбейт да. Ушул мезгилде көрө албастык аябай көп болуп баштап атат да. Эмне үчүн тигиде бар, эмне үчүн ал мага караганда эртерээк болуп кетти, ушул нерсеге жетишип кетти, а мен артта калып кеттим деген бул адам өзү сезбеши мүмкүн да.
өзүнүн көрө албастык кылып атканын адам сезбеши мүмкүн, бирок ал чындыгында көрө албастык кылып атат. Демек бул түпкүрүндө жаткан нерсе бул өзүнө зыян келтирип атат, ааламга зыян келтирип атат да. Рахмат. Демек бул көрө албастык биздин өзү ар бир адамда бар сапат, ал бир мындай ач көздүктүн бир мындай ашынган баскычтары деген сыяктуу, бул мында бар, менде да болуш керек деген бир көз караштан улам ошого жамандык каалоо негизинде пайда болгон сезим экен да. Санатайым, сиз азыркы жаштардын өкүлү катары айтсаңыз да, сиздин баамыңызда ошол маданият чөйрөсүнө да көп аралашып жүрөсүз. Сиздин баамыңызда эл арасында көрө албастык кандай болуп атат? Мен билишимче, мен психологко кошулам, себеби адам баласынын жашоосу жакшырган сайын көрө албастык же болбосо көрө албастык деп бир эле сөз менен айтып койбостон, муну атаандаштык же болбосо сугартуу деп дагы мындай кичине астасына бөлсөк болот, баскычтарына бөлсөк болот да. Көрө албастык деген психолог айткандай эле бул эмнеге андай болот, ал эмнеге андай болот деп болбосо өз адам баласы өзү аракет кылбайт. Атаандашуу болсо, мен дагы ушундай болсом, же болбосо суктанып карайсың, ушу жазуучудай болуп мен дагы сонун китептерди жазсам, сонун ыр жаза алсам депчи. Бирок муну ички сезимде эле калтырып койбостон, аны өөрчүтсө, ал деле ошондой жазышы мүмкүн экен да, аракеттеринин артында. Анан кийин бүгүнкү күнү биз ошо өзүбүздүн эже айткандай үйүбүз болобу, машинабыз болобу, карьерабыз болобу, же биздин ушу келбетибиздин арыктыгы болобу, толуктугу болобу, бул биздин кайсы бир учурда суктанган нерселерибиз экен да. Биз суктанат экенбиз бүгүн, бирок эртең ошого аракет кылып акырын жетет экенбиз. Азыркы тапта эми көрө албастык атаандашуу менен экөө мындай чиелешип турат десек болот. Мен билишимче ушу атаандашууну көрө албастыкка айландырып ийбесек деп корком да, себеби ар бир эле адамда болсо керек кубануу, күлүү, ыйлоо сыяктуу эле психологко дагы кошулам. Мен бул көрө албастыктагы адам баласынын сезими, андан биз арыла албайбыз. Адам баласына Кудайдан төрөлгөндө берилет. Бул көрө албастыкта уят деген деле нерсе болбош керек болсо керек да. Бир гана бул көрө албастыкты туура жолго, туура багытка салып кое турган болсо, бизде атаандаштык сөзсүз түрдө бар. Мисалы, ошол эле алып баруучулардын ичинде ал эмнеге жакшы сүйлөйт деген учурлар болот меги. Ал эмнеге макал лакапты көбүрөөк айтат, учурунда куйма кулак болуп жатта болот. Анан ар жагынан ойлонсоң, ал адам үйүндө отуруп китепке укканы жакшы нерселерди жазат, отуруп кайталап даярданат. Сен эмне кылдың? Сен импровизация кылам деп кошо кетип калдың депчи. Анысы кандай, мына ушул нерсенин ал адам кантип жетти деген дагы суроолорду койсо, бул көрө албастык азаят болсо керек. Анан дагы бир фактор, бул көрө албастык. Мисалы, тигил ырчыга караганда жакшы болуп туруп, эмгек сиңирген артистти алып алды деп сугарткандар, же болбосо ошол эле көрө албастык кылгандар бар. Бирок ал киши ошону алганга аракет кылды да. Сен деле кылып көр ошол нерселерди. Бирок адам өзүнүн баягы жан дүйнөсүн тынчтандыра турган нерсе, ал деген мына ушинтип эмгек сиңирген артистти алып алды, мен андай жолго барбайм деп адам өзү дагы тынчып калат экен да. Бул биздин маданият чөйрөсүнө көбүрөөк таандык маселелер, тиешелүү нерселер. Ата айтып атат, Менсеитова деп. Менсеитова ошо Исхак Разаковдун жардамчысы, биздин коомдук телерадио корпорациясынын алгачкы президенти болгон. Бизде сүрөтү илинип турат. Ал апанын үйүнө мен да барчу элем. Ошо Исхак Разаковдун сүрөтүн килемден илип коюп, анан кийин ошо көрө албастыктын айынан куулуп кеткен чамаданын алып алып туруп, ошо турган али күнкүдөй мен ар жакта гана калып колумду булгаганга жетиштим, көрө албастар кылды. Ыйлабады деп. Ошону кийинчерээк эскерип туруп, мен ошо кызыгамда айтып атпай, ушундай көрө албастык бар экен, ушул кишидей бирөө иштейби деп эдиби. Жакшы иштеп берген. Бизде ошол көп, мисалы, ата тарыхта деле болуп келген, андан кийин деле балким эми ушул менин тилегим биздин муундан тазаланса экен. Мындан кийинки муунда ушул нерсе болбосо экен, токтосо экен деген нерсе да, мисалы, эл үчүн иштей турган адамдарды жөлөп таяп иштетип алгандын ордуна тетирисинче ага бир арык казып, жолтоо болуп, чуңкур казып, оор казып деген сыяктуу бир терс көрүнүштөр бар да. Эми ата, мен дагы бир суроо бергим келип атат да, ушул көрө албастыкты жалпы элге таандык кылып, кыргызга таандык кылып, кыргыз көрө албас, кыргыз ичи тар деген бир көрүнүштөр ушундай жүрөгүңдү оорутат да. Сиз ушуга кандай карайт элеңиз? Чындыгында кыргыз көрө албас, ичи тарбы? Мана бул маселени козгогондук үчүн эми элдин баарын 100% жетпесе дагы 70% күчө түшүнөт кишилер. Ушул сонун болуп атат да, муну токтотуп коймок турсун, муну күчөтүш керек да.
Биз ар кимибиз айтчубуз, ай коелан касыр тетигиндей чыгып атат. Кичине оозубузду тыя жүрөлчү. Мындай ичи тар болбойлучу. Тигини жамандабайлычы. Адел биздей киши дейт да. Анан ушу мана передача аябай туура келип калганда. Мен өгүнү уурлар жөнүндө эметкенде дагы бир топ ойлондум эле, ушу уурларды айтыш керек, мына ача баланча болгон деп. Анан кайра мунаанда метер жакшы көрдүм. Мана бу тема өтө актуал болуп атат да. Сөз биздеги кишилер, карыган кишилер, жаштар да айтыш керек, ооба. Карыган кишилер ошол көрө албастарга эмне деп айтчу эле? Сиз көрүп калган, сиз угуп калган аталар, апалар эмне дечи эле көрө албас балдарына же ичи тар балдарына? Ар бир үйдө ушундай эле тартиптер болчу ал жерде. Эй, калп айтпа, ууру кылба, ушак сүйлөбегиниң. Сен түз жолдо жүрчү болсоң адам болосуң. Орто жолдон жанаккыдай болуп кетчү болсоң, бусуп алган болосуң да. Түз бар айткан киши бусулуп калышы мүмкүн. Анан ошон үчүн айтчу, тартиптүү болгула, тигини кээ-кезде айтып калса аны жамандабагыла кой. Ал деген ошо өзгөчө иштеген кишилерге асылат да. Ошо ачуусу менен жанакы Саманчын жолундагы эмедеги жанакы аял келип туруп ошо курган Бакен Кыдыкеева. Башкарма эме бригадир башкарма болуп туруп тигини үйүнөн жаш баласы менен турса бир чака эмесин буудайын сууруп алып ыргытпады мынакей. Эми алчы мынакей сага жетпей атат деп. Ал айтып атат, эмне аңырып мени карайсыңар? Мен ушуну жебейин деп атамбы. Иштеш керек, бирдеме кылалык, өндүрөлү деп атат да. Ошо бир чака буудайды алып сээп туруп, күшүндө буудай алды. Мына кандай ошо ролду аткарган. Ошол да таасир берип атат бир топ. Кандай сонун ушунда ачууланып эметип атканда айтып атат, эмне ачууланып мени карап атат, жебчүдөй карайсың. Мен кайсы жака апарам муну деп. Аты югуругул кичинекей баласы салып алып туруп ыйлап атат. Акчка да, үйдө эчтеке жок акыркысы. Рахмат ата. Тартип деген. Ооба. Рахмат, бизде байланышта көрөрман бар экен, биз сизди угуп атабыз. Алло, сиз түз байланыштасыз. Алло. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен атым мен бир агаларым айтып ушундай болду. Неме дейт? Жамандыктан жакшылыктан Байланыш жакшы болбой атат окшойт. Айгүл эже, ошол көрө албастыкты демек адамдын өзүнүн колундагы эле нерсе экен да. Мисалы ак менен кара тең жүрөт дегендей эле адамдын мүнөздөрү дагы ак менен карага бөлүнөт экен. Аны биз өзүбүз башкарат экенбиз да. Анан ошол башкаруунун жолдорун айтып берсеңиз да, көрө албастыктан кантип башкарабыз ошол учур болуп аткан кезде? Эми өзүнү башкарганда кандай? Мисалы үчүн көрө албастык деп атабыз да. Бирөөнүн жакшылыгын көрө албай ичибиз таарып атат. Эми ошол эле жерде аваз деген сөз бар да. Аваз кылып, ошону жакшы көрүп, суктануу болуп атат. Суктануу болуп атат. Эми бирөөгө суктанган аябай сонун да. Себеби бул мезгилде энергетика позитив кетет да. Адамдын өзүнүн жүрөгү, мына өзүңүз бирөөгө суктанып көрүңүз да. Сиздин эле курбуңуз бир жакшы кубанычын айтып атат. Бизде ошол мезгилде эслесиз, көрө албастык абалында болсоңуз, образында кармап турсаңыз, ичиңизден кандай гана бир кыйналасыз да. Эмне үчүн ушундай болуп атат, менде жок деп. Эгер сиз ошол мезгилде суктануу болсо кандай сонун, сиздин мына ичиңиздеги эле сезимдерди карасаңыз, тим эле кубанып, ичиңиздеги бир кандайдыр бир толкун толкуп турат да. Демек ошол кошо кубануу жыштыгына түшүш керек. Түшүш керек бул жерде. Түшө албаган адамдар эгер сиз бирөө менен кошуп суктана албасаңыз, сизде көрө албастык бар деген сөз да. Ошон үчүн көрө албастыктын дарысы бул суктануу, бирөөнүн жакшылыгына кошулуп алып сүйүнүү. Мисалы, эгер жанакындай сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, белгилери пайда болуп, Мисалы, адамдар кыйналып атат деп коелу да, көрө албастыктан. Анан аны чыгарууга коомдун аракети кандай болуш керек? Бул деген сөз мындай да, психолог деген профессия бул жакында эле чыкты да. Бул деген өзү мындай профессия болбош керек эле. Эми илгери могу аталарыбыздын убагында эмне үчүн мындай профессия жок болчу? Аксакал өзүнүн ордунда. Себеби үйдө бул тарбия болгон да. Ичи тарлык кылба, бирөөнү ушактаба, бирөөгө көз артпа. Анда бар болсо сенде дагы болот. Ошого үмүт кыл, аракет кыл. Ал себеби бирөө бир жетишкендикке жеткен болсо, ал эмгектин негизинен жетти да. Сен дагы эмгек кыл, сен дагы аракет кыл, сен дагы жетесиң. Илгери биздин деле жаштабызда бир курбубуз сүйүнүп келсе, биз кошулуп алып сүйүнчүбүз. Азыр ошол нерсени мына жаш балдардан көрсөң болот да. Ал тим эле сүйүнөт. Азыр эле чырылдашып урушуп кетти. Бир аздан кийин эле тиги кубанып атса, кошулуп алып кубанып кетет.
демек биз инсандар дагы ошондой болушубуз керек, жаш балдардай болушубуз керек да. балалык тазалыкты сактап Тазалыкты сакташ керек. Мына азыр айтып атабыз да, бул аябай чоң бир проблемаларга кирип кетти көрө албастыкчы. Мисалы үчүн айтып атабыз, кыргыз элибиз биз мындайбыз, кыргыз эл тигиндейбиз. ооба, Критика кетип атат да, өзүбүздү өзүбүз сынап, жаман жагыбызды айтып атабыз. Өкмөт деген иштебейт, тиги деген мындай, ар бир нерсеге ичтарлык кылып атабыз, көрө албастык кылып сөзүңүз атабыз. оозуңузда болуп турсун. Бизде байланышта көрөрмөн бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Алло. Сиз түз байланыштасыз. Өзүңүздү тааныштырып айта бериңиз оюңузду. Мен Каракол шаарынан Ысыкөл областынан. Алыбек Аскар деген кишимин. Бар Мен болуңуз. 39 жылкы 81-демен тигиш айтканда мен айтайын деп атам да. Мына көрө албастык деген бул чындыгын айтканда биздин кыргыз элинде кийин пайда болсо керек. Биздин кыргыз эл абдан айкөл эл болгон. Манасты чыгарган, Чыңгызды чыгарган эл оңойбу. Анан менин атам бала кезинен айтар эле. Чыккан жа менен калган кадыр табылбайт балам. А дегенде бычакты өзүң ур, анан оорубаса анан башка ур деп. Ошо чыккан жам менен калган кадырды бирге койгон бул кыргыз эли бул оңой эл эмес. Ошон үчүн бирөөнүн көңүлүн калтыраардан мурда мунун жанын чыгарып албайбы деген ойдо болуш керек. Аябай адам деген ошон үчүн терең ойлонуп, бир нерсени катуу баалап, ошол адамдын көңүлүн түшүрүп албайын деп ушундай эмес керек. Мен көп жылдан бери мугалимим балдардын баарына айтып жүрөмүн. Ушу мен айтып аткан макалдын баарын айтып жүрөмүн. Мындай сөз бар. Жакшы жакшыны аябайт дейт. Жаман жакшыны аябайт деген сөз бар. Мына моурек сөзүнүн өзү да чоң сөз. Бул биздин Ысыкөлдүн жетакелеринен калган сөз бул. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Бизде байланышта дагы бир көрөрмөн бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Алло. Мен суроо берейин дегем. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Жанатбек, менин атым Бишкектен. Кубанычтабыз. Айта бериңиз сурооңузду. Мындай суроо бар да, көрө албастык деп медицина муну дат катары, оору катары чыгарышып атат, туурабы? Ушунун кандай жолу бар эми? Кантип айыксак болот? Рахмат. Кайталанды окшойт. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Жооп берейинби? Мейли, жооп берип коюңуз. Айыгуунун жолдоруна. Эми медицинада мындай да, медицинанын өзүнүн түпкүрүнө карап келгенде бул канча окуу жайларда окусак дагы бир ооруну изилдеп окуйсуң да. Азыркы мезгилде жаңы дагы бир кесиптердин бирөөсү психосоматика деген бир жаңы илим келип атат да. Психосоматика дагы бул эмнеден келип атат? Именно адамдын ичиндеги өзүнүн сезимдеринин негизинде келип атат да. Эми эгерде ошол адамда көрө албастык бар болуп аткан болсо, ал көрө албастыктан арылышты каалап аткан болсо, ошол адамдар ал бул дүйнөдө эмне бар, мына өзүндө көрө албастык нерсе, өзүндө жок нерсеге көз артып атпайбы, суктанып атпайбы, көз артып атат, эмне үчүн менде жок деп негативди кармап атат да. Бирок ал адам дагы курула эле бир көчөдө талаада жашап калган жок да, анын дагы бир өзүнө керектүү азыркы шарты бар да. Ошол өзүндө бар нерсеге ыраазы болуп, ошого канаттанып, бирок ушул бар да деп эле ошону менен токтоп калбай, кайра эмгектенип, ошол бал нерсесин көбөйтсүн. Ошондо гана тиги суктанып аткан адамы жетишкен нерсеге ал дагы жетишет. Ага жетишиш үчүн эң жакшысы суктанып жашаган жакшы. Баягы ичиң күйүп эмес дейт, көзүң күйүп жашаган жакшы да. Алла Таала ушуга бериптир. Буга берекеси менен бериптир. Мында бар болуп атат, мага да берсин. Өзүнө кут болсун деп, өзүнө кут болсун, мага да берсин деп. Себеби бул береке, ырыскы да, эми сурап аткан нерсебиздин баары эле бул ырыскы да. Аалам ырыскыга толгон да. Аны алып алыш өзүбүздөн. Рахмат. Ушул жогоруда көлдөн чалган атабыз аябай жакшы сөздү айтып кетти. Толубай Сынчы атанын айткан сөзү экен, калган көңүл менен чыккан жан табылбайт депчи. Бул ичи тарлык менен, көрө албастык менен биз бирөөлөрдүн көңүлүн оорутуп алуу, көңүлүн калтырып алуудан сак болушубуз керек да. Сиздин кошумча пикириңизди уккум келип атат. Менин билишимче, бул көрө албастыктын кошумчалап айтсам, берилип кетпестен жакшы жагын карап, ошондон өзүбүзгө менде ушул жок экен да, мен аракет кылайын да. Биздин үйдө тарбияда айтчу эле, силер деген жаманды эмес, жакшыны карап түзөлгүлө, өрнөк алгыла депчи.
Анысы кандай, бул көрө албастыктын экинчи дагы жагы бар. Өзгөчө кыргыздар ата жакшы билсе керек, мени ушулар көрө албайт, мен муну айтпай эле коеюн, муну көз тиип калат деген жагы бар, көз тиип калат деп жашынып корунгандар бар. Ал тургай автоунаа алса, бул бирөөнүкү деп коюшу мүмкүн. Мына ушундай жактары бар да. Анан көрө албастыктан дагы сак болоюн мүмкүн, бакыт деген баягы тынчтыкты сүйөт деген дагы сөздөр. Көптүн көзүнөн сак болоюн деп, ыйык нерсе тыйык болот деген ыйык сыяктуу. нерсе, муну көргөзбөгөн дагы адамдар бар да. Демек, бул көрө албастык бүгүнкү теманы биз жөн жерден козгогон жокпуз. Бул бир табу сыяктуу да. Мисалы, мен ичимде көрө албастык бар, бирок мен аны айткым келбейт да. Мен ошол көрө албастыкты чын эле өзүм жаман көрөм, тыя албайм, бирок көрө албастык бар да. Ушул көрө албастыктын айынан мүмкүн менде чындап эле жашоодо өзүмдү түртө турган реалдуу нерселер болуп атат. Балким тоскоолдуктар, Балким тоскоолдуктар болуп атат. Анан бул атаандашууга жол деп дагы билем. Болгону бир регулировка кылып коюш керек да, туура жолуна. Көз салып, чен өлчөмүн байкаштырып деген. Чен өлчөмүн байкаштырыш керек. Сөзсүз түрдө бизде деле, биздин чөйрөдө сөзсүз түрдө жаштардын арасында бар. Мисалы, өзгөчө муун аралык атаандашуу деп дагы айта алам. Улуулар мындай, кичүүлөр мындай. Кичүүлөр да, улуулар дагы кичүүлөргө мисалы ошо жол бошоткусу келбейт. Исхак Разаков атаны ошол кезде көтөрүп, ага Исхак Разаковго атабызга окшогон мүмкүн дагы 5 мыкты болгон чыгар. Алардын ийгилиги башкача жолго түшкөн чыгар. Ошол баягы көрө албастык кылбай жолун ачып бергени. Улуулардын дагы кичүүлөргө болгон ызаты болсо, анан кичүүнүн урматы болот деп ойлойм да. Көрө албастык сөзсүз түрдө бир дос кызым айтып атпайбы, мен базарда отурам дейт, Дордойдо. Анан улуу аялдар бар, мени карап эле жини келип, мен жаштыгыма жини келет, ошолордун алар деле жаш болгон, мен эмне кыл дедим буларга депчи. Бул иште жаткан адам баласы кээ учурда башкара албай кала турган сезим окшойт да, кээде бет түскө чыгып калат да, кызарып. Алдыруу ийген учурлар бар. Рахмат. Сөздүн кудурети деген болот да, энергетика деген нерсе деген. Бул көзгө көрүнбөйт, бирок ал иштейт да, таасирин берип турат да башка адамга. Рахмат. Рахмат, азыр бизде байланышта көрөрман бар экен, биз сизди угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере бериңиз. Мен жаңы эле суроо бергем, дагы бир эки суроо берейин. Айтыңыз. Азыр эле мынакей айтып атышпы, мен суроо бербедимби? Көрө албастык бул адамдын кабыл алуу сезими тарып ичкерип кеткенден кийин гана ошондо гана адам үчүн ичи күйүү көрө албастык болот. Алда отурганда тура эмес айтып атат, булар эч нерсени билбейт экен бул кишилер. Керек болсо мен айтып берейин. Рахмат. Эмкиде сизди чакырабыз, сиз айтып бересиз. Ата, мисалы, ошол кыргыз элинде болгон эмес деп жогоруда көлдөгү аксакал аябай жакшы айтты да. Демек, эмне үчүн болгон эмес, эмне үчүн анткени тарбия болгон депчи улууларда. Анан кыргызда мисалы тилеги деле мындай болуп атпайбы? Элге берсин, эл ичинен мага берсин. Элде болсун, эл ичинде менде болсун деп тиленип атпайбы? Мисалы, биринчи элге тилеп, анан өзүнө тилепчи. Демек, бул эмнеден ушунчалык күчөп кетти? Балким улуулар бизге ушул нерсени жаштарга жеткирбей калган үчүн күчөп кеттиби? Сиздин пикириңиз кандай? Эми балким ошондой да жагы бар, ооба. Негизи эле тарбияны тетиги башталган жана үйдөн башталып атканда бирөөнү пример көрсөтүп жүрүш керек да. Тетиги кишинин жүргөнүн карачы, басканын карачы, сүйлөгөнүн карачы. Анан бирөөнүкүн айтат, тиге караганда тигиники тетири болуп атпайбы? Тиги шуулдап кичине калп айтып, ушактап бирдеме айтып атат. Анан тигиникин кичине көбүрөөк алыш керек да, ар бир киши жакшы жактар барат. Жакшы бар айткан жагын көбүрөөк өсөт, кабыл алыш керек да. Ошол учурда оңолот да. Эми илгери деле манамды радио жок дегенде мындай айта берчү эмес да. Сен жаман кылып атасың, сен жакшы кылып атасың. Кээ бирөөнү мактап койчу болсо, бирөө айтып калат, балачасын алып койбоду, бул баягы балача кылды, ошон үчүн тигини мактап атат. Деген сөздөр бар да. Ошонун байланышын башка жакка буруп ийет. Анан же болбосо бар же болсо бирде ал учурда эми көпчүлүгү менен атаандашканда асыраак болчу. Эмне дегенде эми билимдин толук жетише электиги, жанакы китептердин чыга элеги ал учурда газет деген жок болчу, китеп деген жок болчу. Ошентип бирөөдөн үйрөнчү. Азыр айткан сөздү кулагына түйүп калчу, Азыр болчу болсо газетин канча, китебин канча, уса турган жагы канча, тарбиялап турганга кайсысын билбейсиң. Уну окуп атсаң тигиник туура көрүнөт, тигини окусаң тигиник туура көрүнөт.
Эми ошол учурда мисалы үчүн 5 газет чыгып жүрөт. Азыр мен постоянно алам, де факто менен тиги суперинфо, анан кийин тамчыга бар дегенде. Андан башка 60-70 газет турат. Ошонун баары жоон кайсысын тарбиялат эми. Дагы Тиги үчөө гана жакшы мага, например. Социалдык тармактарды айтпай эле коелу дегендей. Аны тимени коелук. Ошол газеттердин баары тарбия берип атабы? Жок. Бирок жазып атат. Кайсындай болсо да жазып атат да. А кимдин тарбиясын алганын билбейсиң. Рахмат. Көрө албастыкты ачык айтуу дагы коркунучтуу болуп калган. Телефондун алып тарта калышат. Ооба. Эми Айгүл эже мына ушул коомдогу терс көрүнүштөрдү санатайым жакшы эле санап өттү да. Анан демек баягы өзүбүздүн колубузда болгон соң жөнүнө салчу деле өзүбүзкенбиз да. Анан ушул тарбия берүүчү, балдарына тарбия берүүчү ата энелерге айтсаңыз да, ошол көрө албастыктан арылуу үчүн эмне кылыш керек алар? Эми бул жерде чоң суроо мындай жоопкерчилик бар да. Ата эне балага үйрөтөт да ушул нерсени. Муну аба айткандай, мурда бири-бирибизди айтып эле айылда жүрсөң, сен ата энең эле эмес, айылдагы аксакалдар, сенден чоң улуулар сени тарбиялай берчү да. Тигиндей бол, мындай баскын, кимдин кызы болосуң, кимдин уруусунан болосуң деп тарбиялай берчү да. Азыркы мезгилде мына бала көргөнүн кылат да. Балага айтып окуткандын кереги жок, алга көрсөтүш керек да. Демек, азыр биздин жаш муундарыбызда эмне үчүн көрө албастык аябай көп? Жаш муунда деле эмес, улуу муундарда да илгери улуу муундар көрө албастыкты бекитишкен. Балдарына көрсөткөн. Айтышкан эмес да, ичинен гана тим болуп калган болсо, азыркы мезгилде ачык эле айтышат. Мен ичим күйүп баратат, мен жаман болуп баратам, ушул мынтип айтат. Аны жөнөкөй эле бул мындай эле жөнөкөй сөз болуп калды. Илгери улуу муундардын убагында бул уят сөз болгон, мындай сөздү айтканчы. Азыр эми эмне үчүн ата энелерибиз жакшы тарбия бере албай атабыз дегим келип атат. Себеби биз ошо көрө албастыкты үйдө ачык эле көрсөтүп коюп атабыз балдарыбызгачы. Ачык эле чай ичип отуруп, жакшы бир насаатыбызды, бир жакшы маданиятыбызды, салт санаабызды көрсөтүштүн ордуна отуруп алып, тиги деген моундай болуп өсүп кетиптир, каяктан акча алды экен, эмне кылды экен деп отуруп, биз эми балдар укпайт деп ойлойсуң. Бирок балдар анын баарысын тил жерде ойноп аткан бала машинасы менен ойноп отурат, бирок кулагы биякта турат да. Бул мындай болуп аткан турбайбы деп туруп, анан ал илип калат, түйүп калат. Аны жөн эле угуп атат, бир убактысы келгенде ошону анализ кыла баштайт да. Демек бул ушундай деген сөз бар экен, ушунча боло берет экен, мынтип айтса боло берет экен, мен деле мынтсем болот экен деген болот дагы, ушу балдарыбыз дагы ушул нерсеге баратат да. Эми биз ушул нерсени сактанып калыш үчүн, өзүбүз сак болуш үчүн, башкаларды, балдарыбызды да ушунан сакташыбыз үчүн биз биринчи үйдө ата энелер, чоң акылы жетик адамдар мына ар бир жерде эле мындай деп калабыз да, мына курбулар отуруп сырдашкан мезгилде дагы ушул нерсени сүйлөбөш керек да. Эми өзүбүздүкүлөр эле отурабыз го, эми өзүбүз эле айтып алайлычы эмес да. Жок, ар бир адам өзүнө контроль кылыш керек бул жердечи. Тарбиялаш керек өзүнүчү. Өзүнү тарбиялоо, ушуну мен сүйлөбөйүн, менин ушул сүйлөгөн сөзүмдөн дагы бирөө таасирленип, жаман адаттын ээси болуп калбасын деп ар бир адам өзүнү сактаганда, ушул мындай да көрө албастык, бул мындай бир илимий жактан бир ачылышды бир айтып бергим келип атат да. Мына Байкал деген көлүбүз бар, Алтайда. Ушул жерге барып, бүт аппаратураларды сууга салат дагы, суунун структурасын текшерип көрүшөт да. Анан кийин бир топ адамды чакырып келип, ошо Байкал суусуна карап отуруп, аябай жаман сөздөрдү сүйлөгүлө дейт да. Баарысы жаман сөздөрдү сүйлөгөндө тиги суунун структурасы өзгөрүп кетет. Аябай өзгөрүп, тикенектүү болуп, ушундай жаман болуп калат. Демек, анан бир кайсы убактан кийин адамдарды кайрап келип, эми жакшы сөздөрдү тилегиңерди айткыла дегенде, тиги суунун структурасы өзгөргөн да. Муну менен азыр мен айтып бүтүрүп коюм. Рахмат, убактыбыз бүтүп калды. Аябай чындап кызыктуу тажрыйба. Демек, көрө албастык дагы, ичи тарлык дагы бул ар бир адамда болгону менен аны көзөмөлдөө дагы, сыртка чыгарбоо дагы өзүбүздөн болгону биз ошол уурдаба, алдаба, ичи тарлык кылба деген сапаттарды, деген жакшы сөздөрдү кулакка сиңиришибиз керек. Рахмат келип бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Аман болуңуздар. Эфирден кезиккенче.